мынакей до ре ми плюс ушинтип жазып койдум. Кайсы нотада плюс турса үстүндө ошону ойнойсуз да тартасыз. Ошондо мындай болот. До ре ми плюс дегенден кийин өйдөгө 4 жолу кол ойнотко кетет. Мына өйдөгө монтип айлантасыңар, монтип айлантасыңар. Мынакей бармак менен муштумду түйүп алып өйдө айлантып ойнойсуз. Мынакей ми плюс. Анан кайра кайталайсыз. Экинчи жолу до ре ми плюс дегенден 4 жолу ылдыйга айлантабыз бармак менен, муштумду түйүп алып. 1 2 3 4 3-үнчү жолу кайталайсыз. До ре ми плюс. 3-үнчү кол ойнотмо сол жака кетет. Ошондо мындай алаканыбызды жаябыз дагы тырмактарыбыз менен мындай өйдөгө сол жака кетесиз. Ми плюс. Анан кайра артка келип атканда бармак менен артка келесиз. Ми плюс дейбиз дагы 4-үнчү кол ойнотмого башынан кайталайсыз. До ре ми плюс дегенде 4-үнчү кол ойнотмо мындай болот. Бардык манжаларыбыз менен чертебиз. Ошон үчүн 5 манжаны точка кылып жазып койгом мынакей. Мол жактан чертебиз. Ми плюс. Анан мол жактан ми плюс. 3-үнчүсү мол жактан ми плюс. 4-үнчүсүн чаранын үстүнөн чертебиз. Ми плюс. Ушундай болот. Анан ми фа ре ми плюс. До си ля. Чыпалак менен аты жокту басабыз дагы 10 жолу ойнойбуз мажордугун. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ми фа ми плюс. До си ля. Эми минордугун ойнойбуз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ми фа ми плюс. До си ля. Мында кайра 2 жолу ойнобойбуз, кайталабайбыз. Анан дальше кетебиз. Си до ре плюс ре ми до си ля. Си до ре плюс ре ми до си ля деп ылдый бүтөбүз дагы. Анан 5-томдон ойнойбуз. Ушуга чейин ойноп, кол ойнотмолорду ойноп жиберебиз.